Быйыл Альянс Алтын компаниясына 10 жыл болот. Бул мааракени компания өзү гана белгилебестен, таластын тургундары жана меймандары менен чогуу майрамдоону максат кылып, президенттин облустагы ыйгарымдуу өкүлү Эрмат Жумаевдин колдоосу менен облустун тарыхында чоң спорттук иш-чара өткөрдү. Манас Ордодо байге фонду 1 миллион сомду түзгөн Манас Деми аталышына жарым марафон уюштурулуп, өлкө аймагынан жана Казакстан, Өзбекстан, Россия, Кытайдан жалпы 1,5 миң адам катышты. Марафондун кадырлуу мейманы болуп, Париж Олимпиадасынын коло медалынын ээси Балбан Жоламан Шаршембековду ийгилик каалап, жарыш алдында чогуу көнүгүү жасап, чуркоону сүйгөндөргө дем берди. Марафондун катышуучуларын уюштуруучу катары Талас областынын башчысы Эрмат Жумаев менен Альянс Алтын компаниясынын генералдык директору Сабир Рахматов куттуктап, жарышка ийгилик каалашты. Бүгүнкү Манас Деми жарым марафону мен ойлойм, мындан ары жыл сайын уланмакчы. Бүгүн Альянс Алтын компаниясынын дагы кош майрам болуп 10 жылдык мааракеси болуп атат. Мен компаниянын Талас областынын өнүгүшүнө кошкон салымы эбегейсиз. Компанияны да бир сыйра куттуктайм. Ушул иш-чара буюрса жыл сайын уланмакчы. Баарыңарга ийгилик каалайм. Бүгүнкү Манас Деми жарым марафонун ачык деп жарыялайм. Ушул иш баракени алып барууга, ийгиликтүү алып барууга чоң салымын кошкон Кыргыз Республикасынын президентинин Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаевичке жана жалпы жамаатка терең ыраазычылыкты билдиребиз. Биздин мекемебиз деле үчүн бул жыл өтө өзгөчө бир жыл. Анткени мекеменин түзүлүшүнө 10 жыл болот. Бул жылдар аралыгында биз Талас облусунун эли менен чоң жетишкендиктерге жеттик деп ишенебиз. Жери өндүрүш объектиси гана эмес, аймактагы өнүгүшүнүн маанилүү бир бөлүгү болуп калды деп эсептейбиз. Биз ар дайым жергиликтүү коомчулук менен тыкыз мамиледе болуп жатабыз. Бүгүнкү жарым марафон келечекте баарыбызды бир максатта, билимдикте жана өнүгүүгө жетелейт деп ишенебиз. Бардык катышуучуларга чын жүрөктөн ийгилик, жаркын маанай каалайбыз. Старт Манас Ордо комплексинен башталып, жарыштын катышуучулары 3, 10 жана 21 чакырымга чуркашты. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелгендер 1 километр аралыкка жарышты. Марафонго бир гана жөөгүлүктөр эмес, чуркоону жактырган баардык тарап катыша алды. Алар менен кошо Альянс Алтын компаниясынын генералдык директору жана Талас областынын башчысы, ошондой эле башка кызматкерлер да активдүү катышып чогуу чуркашты. Бул марафон жаш, орто жана улуу муунду бириктирди. Мен 74-төмүн. Бүгүн ушул марафонго катышып, жаштар менен чогуу 100 километр чуркап келдим. Майрамыбыз кут болсун, Таласыбыз өркүндөй берсин. Таласта биринчи жолу тарых жаралып атты. Аябай кубанып атам. Чуркайлы, сергек жашайлы. Мен 73 жаштамын. Бүгүн ошо чуркаганга кызыгып жазылып келип чуркадым. Мага жакты, биринчи жолу чуркадым. Кыйналган жокмун. Бул сыймык мен үчүн, балдарым үчүн да сыймык деп эсептейм. Кызымдын кызы да чуркады. Манас Деми жарышы ар улуттун өкүлдөрүнүн ортосундагы ынтымакты дагы бекемдей алды. Марафондун катышуучулары мындай шартка кубанып, уюштуруу иштерин жогору баалап, ыраазычылык билдиришти. Men O'zbekistondan keldim. O'zbekiston terma jamoa a'zosiman. Ko'plab yutuqlarga erishganman. O'rta Osiyo, Osiyo chempioniman. Qirg'izistonda Manasda birinchi marta keldim. 21 kilometr yugurib birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Juda ham menga yoqdi. Talas organizatorlarga, hammasiga rahmat aytaman. Меня зовут Минадиров Руслан, мы приехали из Бишкека. Очень благодарен городу Талас за такое большое масштабное мероприятие. Надеюсь, что оно будет проводиться регулярно в этом городе. Очень рад принять участие. Занял 5-е место, не призовое, но очень рад. Погода идеальная, поэтому спасибо всем организаторам, городу за такой теплый прием. Бүгүнкү уюштуруп берген Альянс Алтынга Талас областынын ыйгарым укуктуу өкүлчүсүнө Эрмат Жумаевичке чоң рахмат.
Таласта биринчи жолу тарыхта чоң марафон уюштурду. Марафон аябай жакты, жакшы өттү. Ошо дайынданганбыз жакшылап, жакшы болду, жеңишке жеттим. Жыйынтыгында 4 аралык боюнча аялдар, эркектер өзүнчө сыйланды. 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү орунга 15 000 сомдон 100 000 сомго чейин акчабай сыйлыктар тапшырылды. Баш байгени Таластан, өлкө аймагынан жана Казакстан менен Өзбекстандан келген спортчулар багындырышты. Альянс Алтын компаниясы жана жергиликтүү бийлик марафондун эң улгайган курактагы катышуучуларында байгесиз калтырган жок. Аралыкты эрте чуркап өткөн ата-апаларга 25 000 сомдон берди. Акчабай сыйлык Таластык жана Тараз шаарынан келген мейманга буйруду. Эске салсак, 2-июнда жер үйкенин иштеткен Альянс Алтын компаниясына 10 жыл болот. Дал ушул мааракеге карата аталган марафон демилгеленип уюштурулду. Эң башкысы бул иш-чара облустагы туризм тармагын өнүктүрүүгө да өз салымын кошо алды. Биз ошол 10 жылдыкка Эрмат Жумаевичтин колдоосу менен Манас атабыздын дагы атын элге жаңырталы деп дагы биздин ошол жарым марафонубуздун атын дагы Манас Деми деп да койдук да. Бул дагы кыргыз жерине болгон биздин сый урматыбыз. 5 өлкөдөн биздин туугандарыбыз дагы келди. Бул Казакстан, Өзбекстан, Россия, Украина, Кытайдан дагы келишиптир. Талас облусу көп жакшы туристтик потенциалы бар да. Ошолорду мына ушундай иш-чаралар менен биз эл аралык деңгээлге жеткирип тааныштырсак, бул дагы биз көптөгөн бир жакшы салымдыбыз деп ойлойм. Анан эң негизгиси бул жерде катышуучуларга биз бардык шартты түзгөнгө аракет кылдык. Анткени бирде башка марафондордо катышуучулар акы төлөп кирсе, бул жерде биз акысыз катышууга мүмкүнчүлүк бердик. Анан эң негизгиси байге фондубуз дагы 1 миллион сом болду. Бул дагы биздин өзгөчөлүгүбүз деп дагы айта кетсек болот да. Жагымдуу музыка, белектер катышуучулардын маанайын көтөрдү. Уюштуруучулар Манас Деми жарым марафонун кийинки жылда Таласта Айкөл Манастын жеринде мындан да жогорку деңгээлде өткөрүүнү көздөшүүдө. Kalmasa meyli aşıklar, kalayı üçün can kurmar. Karabaş kayda kalmasın, halkının gözü paydasın. Köpçülük için menet kıl, gözü candın aylasın. Aylas, 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 aylas. Gözünde damız bulgusu, görünen getir tavvala. Kıyırın görüğü kerindin, kıranda kanat savvala. Uzarı doysa temir bey, Turmalı olgun elinden, ansız acanın ammanat. Tuğtaş kanda indegen, tuğtaş bolsa veriligin. Ömrüdegin rızkı, öksübesin bilginin. Öksüp kalsa veriligin, özyetince mülcüdün. Erkek kozu tuğlutur, ne yumuşka turrutur. Kurmandı kagaratkan, erkek uğultuluktur. Ne yumuşka turuptur, anı namız üçün caratkanı.